Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, эфирде Башат программабыз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз сөздүн күчү деп аталат. Бул багытта биздин студиябызга келген меймандарыбыз философия илиминин доктору профессор Үмүт Асанова жана психолог Мээрим Мураталы кызы. Үмүт эже, Мээрим биздин студиябызга кош келипсиздер. Сөз тууралуу сөз кылганда кыргыздар сөзгө маани берген, сөз кадырлаган, сөз сыйлаган эл деп келебиз. Ал эми бүгүнкү кыргыздар сөзгө канчалык маани берип жатабыз? Негизи кыргыздар сөз тууралуу абдан көп макал лакаптарды, накыл кептерди айтышкан. Ойлосоң да ойносоң да ойлоп сүйлө дешкен. Ойлобой сүйлөгөн онтобой ооруга жолугат деген дагы жакшы макал бар. Сөз ооздон чыкканча сенин кулуң, ооздон чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң деген жакшы айтылган, таамай айтылган кеп бар. Бүгүн биз мына ушул сөз жөнүндө сүйлөшөбүз. Алкыш, каргыш сөздөр, алардын мааниси, адамдын тагдырына тийгизген таасири канчалык? Мына ушулар тууралуу философтун жана психологдун оюн уксак дейбиз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, биздин уктуруубуздун жүрүшүндө сиздерде дагы суроолор болсо, сунуш пикир ойлоруңуздарды айткыңыздар келсе, анда 39 25 50 жана 39 24 14 телефондор аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Эмесе маегибизди баштайлы. Үмүт эже, Мээрим, мына сөздүн кудурети, мааниси, касиети, адамга тийгизген таасири жөнүндө сөз кылганда, биз ойлонуп ойлонбой эле сүйлөп салган сөздөргө маани бербей жатабыз да. Бүгүнкү күндө каргыш сөздөр жанагындай айтылып дагы соцсеттерден жазылып да жатат. Биз ошолорго канчалык маани берип атабыз? Эми сөздү жакшыдан баштайлы. Үмүт эже, алкыш сөздөр жөнүндө баштасак. Алкыш сөздөрдү айтканда дагы кыргыздар алкоо кепти дагы жаш өзгөчөлүккө жараша айтып келишкен. Анан кайсы учурда кандай алкоо кептер айтылган, мунун да мааниси, маңызы бар да. Туура. Деги эле ушу алкыш же тескерисинче жана жаман ой менен айтылган сөздөр жөнүндө айтаардан мурун деги эле ушу башат деген эмне? Мына мисалы үчүн Тоорада, Библияда, өзүбүздүн ыйык китептерибизде айтылат, башында сөз болгон деп. Бирок азыр көп ойлор жүрүп атат, ушу сөздүн башаты эмнеде? Сөздүн төркүнү эмнеде? Сөздүн өзөгү эмнеде? Мына ошого биз көңүл бурушубуз керек. Сөздүн төркүнү, сөздүн башаты бул рух, ой. Сен айткандай, ойлоп сүйлө деп айтып атпайсыңбы? Ой. Ой деген дагы эмне ал? Бир ички адамдын аң сезимине, ички туюмуна, ички дүйнөсүнө таандык болгон бир чоң касиет да. Ошо касиетке көп учурда ээ боло албай атпайбызбы? Себеби дегенде жалаң ушу үстүртөн эле сөз деп эле сүйлөп үстүртөн. А сөз бул жөн эле форма. Форма. Анын маңызы эмнеде? Ошон үчүн ушу жанагы рухту башаты болгон, сөздүн башаты болгон рухту, сөздүн башаты болгон тетиги ойду, жан дүйнөнү тазалаш керек. А сөз өзүнчө чыга берет, албетте. Себеби дегенде, Назира, себеби дегенде ойлогонуң дагы таасир этет ааламга. Ойду тазаласаң, кетет ошо тазалык дүйнөгө. Адамдарга да сезилет. Бул адамдар жалаң энергиянын бири-бирине болгон карым-катнашы да. Ошо энергия тазабы, энергия күчтүүбү, эмнеси менен күчтүү? Унчукпай турса да адамдын кээ бирде ушундай таасири болот. Унчукпай турса да, сөз айтпай турса да. Мына ошону эске салдырышыбыз керек да, өзгөчө жаштарыбызга, балдарыбызга, кичинекей чагынан ушу ички дүйнөсүн таза жүргөнгө үйрөтүш керек да. Унчукпасаң да анан
Бизде кандай сөз сүйлөсө эле ушундай баары сонун экен деп андай эмес. Ушу кичинекей чагыбыздан, кичинекей чагынан ушу балдарга ошону үйрөтүшүбүз керек. Ою тазанын бою таза дейт, э? Карачы, кандай сөздөр. Ойдон сөз жаралат, сөздөн адамдын тагдыры да түзүлөт деп. Сөздөн адатка өтөт, адаттан адамдын тагдыры түзүлөт деп келатпайлыбы? Мээрим, сизге кезек берели. Ушул сөздү биз ойлонбой эле сүйлөп салабыз, а бирок анын адамдын тагдырына дагы таасири чоң да. Ооба, эң туура. Сөздүн дагы, ойдун дагы өзүнчө бир чоң энергиясы бар. Негизи ойдон бул сөз жаралат, сөздөн сүйлөм жаралат, сүйлөмдөн бизде төл сөз жаралат. Акырындан барып бул адатка айланып, адаттан мүнөзгө айланат. Ошол мүнөз биздин тагдырыбыздагы болуп жаткан нерселердин баарын өзүнчө чечип берет. Ошондуктан ар бир айтылган сөзүбүз бул эң чоң энергия. Жакшы сөз айтсак жакшы нерсе келет, жаман сөз айтсак жаман нерселер келет. Бул ойдун күчү, сөздүн да күчү өтө чоң жана терең өзүнчө бир чоң энергияны түзөт. Азыркы кезде жакшы да сүйлөгөндөрүбүз бар, жаман да сүйлөгөндөрүбүз бар. Акыркы күндөрү коомдо өтө негативдер көбөйүп кетти. Себеби бизде ой өтө көп. Ой көп болгондуктан негативный ойлор аябай көп болгондуктан бизде стресс, депрессияга кабылгандар көп. Бирок аны ички жан дүйнөбүздөн бошотуш үчүн биз эмне кылабыз? Жаман сөздөр менен чыгарабыз. Сөгүнгөн учурлар болуп калат, туура эмес каралаган учурлар болуп калат, баалуулукту түшүргөн учурлар болуп калат. Ошол кезде бизден жаман энергия чыгат дагы, ошол биздин жашообуздун бир бөлүгүн каптап жатат. Ошондуктан көп учурларда негатив ойлор, жаман сөздөр көп айтылып келет. Бирок ошол эле учурда жакшы сөздөр бар. Эртең мененки таң атпай туруп биз ыраазычылык айтканыбыздын дагы өзү бул эң чоң күчтүү энергия болуп эсептелет. Үмүт эже, философтор булар. Үмүт эже, алкоо сөздөр, мисалы үчүн бизде Кыргызда аябай сонун алкоо сөздөр бар да, айланып кетейин, алдыңа кетейин дегенден баштап бар бол, бай бол, Кудай тилегиңди берсин деген сонун сөздөр бар. Анан муну дагы кыргыздар мындай жаш өзгөчөлүгүнө жараша айткан да. Мисалы, алдыңа кетейин, мээнетиңди алайын деген сөздү мындай улгайып калган учурда айтышкан. Анан бүгүнкү күндө бизде баары эле аралаш болуп кетти го дейм. Сиздин баамыңызда кандай? Ой, эми албетте кичине жаш улгайып калган кишилер ошондой сөздү көпчүлүк учурда айтат. Ошондой. Жаш кезинде аны билбейт. Себеби кийин бара илгерки ата энесин, тайнелерин, чоңойлерин сөздөрүн эстеп анан ошону өзүн өзү эле туурап кетет. Кагылып кетейин деп. Эмне деген өзүн курмандыкка чалуу сөздөр, каралачы. Алдыңа кетейин деген сөз, сенден мурдураак кетейин деген сөз, мурдураак кетейин. Мурдураак көз жумайын деген сөз, алдыңа кетейин. Карачы. Сөз жок, буларды кыргыздардын ушундай бир бата берген сөздөрү, кагылып кетейин, алдыңа кетейин, балекетиңди алайын, мээнетиңди алайын, ой, эмне деген сөздөр булар, эмне деген сөздөр, эмне деген өзүн курмандыкка чалгандык дейт. Алар деле кээде билбей эле айта берет. Аны билгенде жок. Мээнетиңди алайын деген сөз жөн эле баягы эркелетип айтканы, сенин жамандыктарыңды, жаман бир болуп аткан эмелериңди мен багалайын, өзүм алайын деген сөз да. Мен сен үчүн курман болоюн деген сөз да. Каралачы, ошонун кыргыздын бийиктиги. Мен билбейм, ушу оруста, англис тилдеринде жүрөм да, окуп, ушундай сөздөр деги эле кезикпейт да. Кимде бар мына орустарда? Андай бар дегилечи да, возьму твою судьбу я, твои несчастья, да пусть на мою голову падут деп, антип деле мындай сөздөр да жок да, бизде бир сөз менен баарын айтылат. Карачы. Эмне деген бийиктик, эмне деген тазалык. Эми ошол сөздүн таасири ошо да. Ал сөздүн артында жанагы рух жатат, жанагы ой жатат, жанагы идея жатат. Аны сезбесе дагы ал тиги канга сиңип калган идея да. Өзү эле айтылып кетет. Өзү эле айтылат дагы, өзү дагы сезилет. Аны түшүнбөсө дагы ошентип айта берет, ойлонуп кетейин деп, айланып кетейин. Казактарда бар айналайын, кандай сонун сөздөр, айналайын деп. Аларда эми биз өзүбүз бир
түркиелүү болгондон кийин ошондой эмелер бар да. Ошо. Жаш адамдарчы, жаштар, мисалы балдарын азыр жаным, күчүгүм ушундай эркелетишет го. Жаш адамдардын мисалы балдарына айланып кагылуусу кандай болуш керек? Эми ал болуш керек дейбиз. Ар бир жаш инсан өзүнүн баягы тарбиясына, айлана чөйрөсүнө, кимден кандай таалим алганына карата ошолорду айтат да. Же окуган балким бир жерден, ошо көңүлү жагып калган, анан өзү сүйүүсүн, энелик сүйүүсүн же бир туугандык сүйүүсүн анан биме болуп айтат да, албетте. Бул өтө чоң бир жакшы нерсе да, айтканычы. Бир туугандан айланса болот, тууганчылык. Ошон үчүн айтат, азыр мындай да болуп атпайбы, туугандар да бири бири сүйлөшпөй калган учурлар болуп атпайбы. Таарыныч деген жаман нерсе бар. Сиз кызым айтпадыңыз, атыңар болуп калбадымы? Мээрим. Өзүңөр да ушундай мээримдүү болуп турасыздар. Ушундай да. Азыркы турмушта мындай базар экономикасында акча эле эң негизги бир негизги кубулуш, негизги максат, негизги нерсе болуп атканда, ошо турмуш өзү ошондой. Ошон үчүн кытайлыктар айткан экен, Конфуций. Ушу өткөл турмушта жашаганды каалабайлык деп. Өткөл турмушта жашаганда мындай бир болбогон көрүнүштөр көрүнө берет. Суунун бири-бирин жакшы көргөн туугандар да ажырап калып атпайбы? Үй маселеси боюнча, же жер маселеси боюнча, же кайсы бир мүлк, же бир таарынычтардан. Мына ушулардан Кудай сактасын. Ошону биз деген айтышыбыз керек мондай передачаларда. Таарыныч, ичи күйдүүлүк, кек сактоо бул өтө жаман нерселер. Ошондой болуп турса дагы жакшы сөз менен айтып коюш мүмкүн. Сөз бул форма. Сөз бул форма. Ичинде сактаган нерселер ойлодан эч ким билбейт. Жок, аалам билип турат. Аалам билип турат. Аалам бул жана мээрим айтпады, энергия деп. Ал энергия, жаман энергия ошага кетет, анан бузат. Бүт гармонияны. Ошону дагы үйрөтүшүбүз керек балдарга. Ошон үчүн тетиги ички дүйнөнү, рухту, адамдын рухун тазалаганга аракет кылышыбыз керек. Эми аракет кылышыбыз керек деп айтабыз, керек деген нерсе бул Кант айткандай болбойт. Бул турмушта эмне үчүн ушундай болбой атат дегенден көрө изилдеш керек. Мээрим, ушу жакшы сөздөрдүн таасири, анан мисалы кээде жөн эле ооз учунан эле айтып койгон же жасалма айтылган сөздөр болот го, алардын таасири барбы? Таасири бар. Чындыгында биздин кыргыздарда эң жакшы макал бар. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дейт. Чынында азыр бизге жан дүйнөбүз ушунчалык бизде кедей болуп турган учуру да. Себеби биз материалдуу жашоо көбүнчө өтүп кеткендиктен жан дүйнөбүзгө көңүл буруу анча болбой калган акыркы күндөрү. Жашоонун сыноосуна, жашоонун өзүнчө талаптарына баш ийип атып. Негизи бир сөз менен адамды дарылап койсок болот. Бир сөз менен адамды өлтүрүп да койсок болот. Айтат го, ушундай сөз бар, адамдын жан дүйнөсү айыгып кетет. Ушундай сөз бар, адамдын жан дүйнөсүн талкалап кетет. Ошол эле эжекем айтып кеткенде, азыр бир туугандар бири-бири менен катышпай калды. Бул жерде эч нерсе жок, талаша турган. Бул жерде жөн эле сөз бар. Бир сөздү айттыңбы, жүрөгүң ооруду. Илгери бизде интернеттен да окуп чыгып, көп китептерде да жазылат. Мындай сөздөр бар го, каргыш деп да айтсам болот, жаман сөз деп да айтсам болот. Энелери мойнуң үзүлгүр, же болбосо бооруң эзилип калгыр деп монтип ошентип жаман сөздөр менен каргачу кээ бирде. Бирок ошол кезде биздин кыргыздарда жакшы түшүнүк болгон эмес, сөздүн күчү канчалык бул чоң энергия экенин. Байкап көрсөңөр, медицинага алып көргөндө эхинокок оору бул кимден келди, кайсыл жактан келди? Возможно, ошол каргыштан келиши мүмкүн. Ошол күчтүн энергиясы, мойнуң үзүлгүр, бутуң баспай калгыр деп айтат. Бутуң сынгыр деп айтат, басып баратып эле буту сынып калышы мүмкүн. Бирок ошол айткан эне эч качан чын жүрөгүнөн айтпайт. Бул жөн эле эже айткандай сөз менен чыгат, бирок сөз иштеп атат. Эч кайсы эне баласынын бутун сынышын каалабайт. Элестетип көрүңүзчү, ошол сөздү сүйлөп атканда, ошол сөздүн маанисин түшүнүш абдан кыйын. Көпчүлүгү түшүнбөй эле ошол сөздөрдү айтып жүргөн буга чейин. Бирок азыр сиз айткандай жаңы сөздөр башталды. Жаным, алтыным, бул эмне деген? Менин жаным менен сенин жаның бир. Мен сен үчүн жанымды берем. Алтыным, мен сени алтынга тете. Сен мага алтынга тетесиң. Мен сени жакшы көрөм.
азыр менин жумушумда көп жаш балдар келишет. Материалдык жашоодо жашаган адамдар бар, духовный жашаган адамдар бар. 6-9 жаштагы бир кыз келди. Ал кызда бүт шарты бар үй бүлөсүндө. Ата энеси башка мамлекетте иштейт. Бардык шартты түзүп берген, чоң окуу жайда жакшы, кымбат окуу жайда окутат. Бирок кыз ыйлайт. Жүрөгүңдү оорутуп ыйлайт да. Эмне керек сага, эмне жетишпей атат десең. Мага ата энемдин сүйүүсү. Мен 5 алган учурда дагы ата энем менен бөлүшкүм келет. Мен жан дүйнөмө сүйүү жетпей жатат. Мен энемдин сүйүүсүн, атамдын сүйүүсүн телефондо сүйлөшөсүң го десең, жок, мага ал жетишсиз. Ар бир жакшы нерсесин, ар бир таарынган нерсесин айтып, адам менен ой бөлүшүү дагы бул өтө чоң нерсе да. Ушундай учурлар чындыгында азыр абдан көп кездешет. Эмне үчүн биз ооруйбуз? Ой көп. Бир эле сөздү биз 1000 түрдүү ой кылабыз. Ой көбөйгөн сайын бизде ойдун күчү 4 килограммга чейин болуп кетет. Көпчүлүк адамдардын ооруганы эмнеден? Мен азыр психосоматика менен иштейм, өзүмдүн образованием медицина болгон үчүн оору. Неврологдор менен чогуу иштешебиз. Белдин оорусу, буттун оорусу, колдун оорусу, баштын оорусу, ошол эле онкология оорулары. Бул каяктан чыгат? Бизде ошол ойлор көп. Бир эле сөздү туура эмес айтып койдубу? Турмушта жашаган, 50 жыл жашаган адамдар дагы акыркы бир 50-жылы бир сөз айтып койсо, ошол менен таарынат, ошол менен чоң оору жаралат. Себеби мээбизге ой келет. Ал ойду кандай кылабыз? Көпкө жашабайт. Андан кийин денебизге берет. Денебиз өзүнчө обработка кылат дагы. Кайсы бир органдан чыгыш керек? Ар бир ойдун, ар бир сөздүн өзүнүн органы бар. Таарыныштар кайсыл жерге? Көбүнчөсүн ашказан оору каяктан келет? Тамактануудан да болот. Бирок бизде эң негизгиси бул таарыныч. Байкап көрсөңүздөр, таарынганда эмне кылабыз? Биз тамак жей беребиз. Өзүбүздүн тойгонубузду да билбейбиз, же ач карын экенин да билбейбиз. Ошондой учурлар абдан көп кездешет. Бизде теле көрүүчүлөрдүн дагы, радио каармандардын дагы суроолору бар экен. Анда кабыл алалы. Сизди угуп атабыз биз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Шайлообек агайым, жакшы маек болуп атат. Бул как раз менин профессияма байланыштуу. Эми казыр Назира бир жакшы сөз айтып кетпедиңби? Оотон чыкып, мучу менен сүйлөп койгон сөздөр болот депчи. Бул кандай сөз, кандай сезим? Жакшы сөз, жакшы сезимдер менен коштолот да, эмоция деп коет. Бул эми мунун түпкүсүн изилдеп көрө турган болсок, эмоция бул магнитный заряд да, а сөз бул информация, бул электрический заряд. Мына сиздер казыр радиодон сүйлөп атасыздар, мага ушул зарядтар келип атпайбы, баарыбыз тартып атабыз, бүт аба толкун менен. То есть бул вибрация да. Эгерде биз ушул батаны бергенде дагы, жана айтат го, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп. А эмоция жүрөктөн чыгат. Сезимдер жүрөктөн чыгат. Ошон үчүн жүрөк менен айтыш керек да жакшы сөздөрдүн баарын. Каргыш деле ошондой. Если ошо жүрөгүнөн ыйлап туруп каргаса, ал дагы ошол поляда чөт квантовый поля деп коебуз кадыр эми. Каргыштын кабыл болушу, или батанын кабыл болушу. Бул өтө кызыктуу тема да. Анан эми ошол сөзгө келе турган болсок, кайрадан биз сөз баккан, анан сөз кадырына жеткен, сөздү абдеттеген деп атпайбызбы? Мына ушул сөздү кадимкидей эле бакса болот. Сөздү сактаса болот. Ошон үчүн бул дүйнөдө эң биринчи ошол баардыгынан мурун сөз болгон деп атпайбы? Чоң рахмат, түшүнүктүү болду, рахмат. Кийинки угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, айта бериңиз. Арбаңыздар Бишкектен эше. Назирайым, мен эжекелерим өтө эле көп суроолор бар, бирок экөөнү берейин. Сиздер айттыңыздар, ойду тазартыш керек деп. Ошол адамдардын оюн ким тазартыш керек? Өздөрү оюн тазарткысы келсе, ошондой жаман сөздөрдү айтпай эле, жаман иштерге барбай эле өзү эле тазарат болчу да. Ошо адамдардын оюн тазартыш керек деп айтып атасыз. Эмне кылыш керек ошо адамдардын оюн тазартыш үчүн эмне кылыш керек? Бул биринчи суроом да. Анан жана философиялык цепочканы апарып туруп тагдыр дедиңер да.
bir adamda janaklı sözünün tasiri menen oğru kalıp barıp olsa, başka barıp olsa bir anın bir ömrüne korkunç keltirse anan olmayıp ömrü kıyılıp kalsa, biz aylabız ketkenede takdir de öyle özümüzde şunday aytkanda joğuşu tağında. Bu yerde takdir emes de tigil kıyanatlık menen ahırı biz bilgizbey bir özlerin bir başkaça hottor beren tiginin ömrüne korkunç Түшүнүктүү болду, Эсен агай. Түшүнүктүү болду. Кандай жооп берет элеңиздер? Туура айтып атышат. Албетте. Siz ayttыңыз, сөздү сүйлөөрдөн мурун бир ичи таза кылыш керек. Ошону кандай кылыш керек деп сурай берип атпайбы? Биринчи кишинин сөзүн кийин эстеп айтармын. Эми кандай кылыш керек дегенде мындай деме. Биз мына ушу азыркы берүүлөр да ошол бир ошого жетүү жолдорунун бири. Ошо маселени чечүү жолдордун бири. Ушул аракет кылып атасыңар. Рахмат. Ал эми үй бүлөдө ата эненин тарбиясы, эчтин тарбиясы, мектептеги тарбия бүт баары чогулуп келип таасирин тийгизет да балага. Эгерде бир бала жөнүндө кеп кылсак, өспүрүм жөнүндө кеп кылсак. Ал бир эле эненин да колунан келбейт. Жакшыртайын десе да, атанын да колунан келбейт жакшыртайын десе. Көчө деген нерсе бар. Көчөдөгү балдар тиги мектептеги мугалимдер таарынтып койсо, урушуп койсо, же туура эмес сөз кылып койсо, адам деген байкайт да, кичинекей бала деген баарын байкайт. Кичинекей болобу, чоңураак болобу. Бул эми жана химиядачы чоң түшүнүк бар, синергетика деген. Ошо синергетикалуу маселе бул деген сөз менен мындай болду, тигиндей болду айта беребиз. Бирок эми үчүн анын таасири жок. Эч ким айтпайт жаман бол, мындай бол деп. Бирок жана жакшы болчу, тигиндей болчу, ана мына деген эми үчүн таасири жок. Себеби дегенде башка факторлор бар. Коомдук фактор, саясий факторлор, ушу турмуштагы кандай система, ушунун баары жалпысынан келип анан кийин таасир этет балага деген. Мерим, мына чын эле азыр угарманыбыз айткандай, адамдын оюна канчалаган бир күндө канчалаган ойлор келет, Адам ошо жаман ойлордон кантип арылса болот? Кантип өзүн тазартса болот? Байкасаңыздар, азыр биздин жашообуз телефон болуп калды, социалдык тармактар менен болуп калды. Бири-бирибизде баарлашуу жок. Буга чейин телефон жок болгондо биз үйүнө барып жатып келип, бир тууганды менен катышуу болчу, өзүнчө достору менен катышуу болчу. Азыр баарлашуу жок. Бизде үнсүз телефон менен ал жактан жакшы дагы энергияны, жаман да энергияны алабыз дагы, ал энергия эки башка иштей берет. Ошондуктан бизде өзүнчө ойлорубуз көбөйүп кетет. Ойлорду тазалаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте бул ыраазычылык. Биз ыраазычылык замандан өтүп баратабыз. Ошон үчүн бизде оору көбөйдү. Оору көбөйгөндө биз жашообуздун ушул турганыбызга шүгүр кылып баштайбыз. Ошондо гана ага чейин акчабыз бар, жакшы жашап жатабыз, бүт баары жакшы, ыраазычылыктан чыгып кетебиз. Эстебейбиз, жаратканды эстебейбиз. Ошондой кездерде дайыма ыраазычылык айтыш керек. Ким кандай болбосун, биз азыр адамдарды контроль, орусча айтканда, ошого көнүп калганбыз. Биз муну оңдойбуз, тигини оңдойбуз, келини барбы, аялы барбы, же жолдошу барбы, ошону мен каалагандай кылып оңдойм деген нерсе бар да. Ошондон бизде өзүбүз менен өзүбүздө ички конфликт башталат. Баарын өзүнүн жанына коюшубуз керек, өзүнүн жайына коюшубуз керек. Ар бир адам өзгөчө. Ар бир адамдын клеткасы өзгөчө. Эч кимдики бири-бирине окшогон эмес. Ошондуктан эч кимди оңдогондун кереги жок. Таарынгандын да кереги жок. Себеби ички дүйнөсүндө өтө ойлор көбөйүп кетип, жаман нерселер башталганда биз эмне кылабыз? Негативди чыгарышыбыз керек, агрессияны чыгарышыбыз керек. Ким менен чыгарабыз? Бизге жакын адам менен чыгарабыз. Ошондуктан биз жакын гана адамыбызга таарынабыз. Туурабы? Ыраазычылык билдир. А ошол таарынган адам бүгүн бар, эртең жок болуп калса эмне кылабыз? Арман, кайра өкүнүч, өкүнүчтөн күйүткө айланат да, кайра өзүбүз ошол нерсе менен ооруй беребиз. Ыраазычылык, күнүнө ыраазычылык айтыш керек, спорт менен машыгуу керек сөзсүз түрдө, адамдар менен баарлашуу керек. Биз ушул жерде отурабыз, суунун да өзгөчө күчү бар. Жакшы сөз айтсак, бул сууну ичкенден кийин биздин өзүбүздүн денебизде дагы жакшы нерсе, башкача энергия менен жашап калабыз. Көпчүлүгүн байкасаңыздар, чайдын үстүндө жаман нерсени
ушактарды сүйлөшөбүз. Тиги жаман, бул жаман, мондо болуп калсын, тиинде болуп калсын. Ошол эле нерсени кайра өзүбүз ичебиз. Бул эмне? Биз өзүбүздү өзүбүз улуп атпайбызбы? Туурабы эже? Өзүбүздү өзүбүз улуп атабыз. Анан кантип биз жакшы агарабыз? Кантип биз тазарабыз? Биз башка бирөөнү көрбөшүбүз керек, биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Качан гана ыраазычылык учурга келип, азыр жашап, азыркы учурга, азыркы жеп жаткан тамагыбызга, азыркы бала чакаңызга, азыркы ата энеңизге ыраазычылык айтканда, сизде дагы агаруу процесс башталат, ичибизде тазаланып баштайбыз. Тамак жегенде дагы аял кишилер да айтат го, тамак жасаганда жакшы настроение менен жаса, маанай менен. Ошондо сен эмне кылып атасың? Сен энергия берип атасың. А биз эмне кылабыз? Жумуштан чашып келебиз, настроениябыз жок, тиги жакта бирөө менен урушканбыз, сүйүлөнүп тамак кылабыз, кимге беребиз? Балдарга. А балдар кайсы кимден энергия алат? Үйдөн энергия алат. Биринчиден ошол жактарды көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анан ар бирибиз бар экенибизге, ушул жашоодо жашап, азыркы көзүбүз көрүп отурган, биз азыр ушул жерде отурабыз. Канча деген адам азыр өлүм менен күрөшүп жатат. Канча деген адам мен бардык нерсени берем, мага ден соолук бер деген моменттер бар. Ошондуктан азыркы моментте ушул жашообузга ыраазычылык айтышыбыз керек. Ошондо гана бизде тазаруу процесс башталат. Мен тазардымбы? Мен жугуштуу оору сыяктуу эжеге өткөрүп беришим мүмкүн. Эже дагы бирөөгө өткөрүп бериши мүмкүн. Ошентип өзүбүздөн башташыбыз керек баарын. Абдан сонун. Негизи алкоо сөз, жакшы сөз дегенде кыргыз бата деп түшүнөт да, батага өзгөчө көңүл бурат. Анан кийинки кездери биз батаны кандай айтыш керек, бата менен тостун айырмасы кайсы, каалоо тилек менен батанын айырмасы кайсы билбей баратабыз да. Анан ушул боюнча биз элден сурамжылоо жүргүзүп көрөлүчү деп кыздарыбыз атайын сурамжылоо жүргүздү эле. Биз азыр ошол тасманы көрүп алып, маегибизди улантсак. Эми бата тойлордо берилет, жакшылыкка берилет. Көбүнчө тойлордо, туулган күндөрдө жакшылыктарды айтып коет. Негизи бата баягы илгерки ата бабаларыбыз айткандай, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, кызды узатып жатканда бата өзүнчө берилет, уул үйлөнүп жатканда өзүнчө берилет, тушоо той деген бар, жентек той деген бар. Бата ар кандай түргө бөлүнөт да негизинен. Жакшы иш кылса, бирөөгө жардам берсе, бай болгур, аман бол, ден соолукта бол, көп жаша, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун, телегейиң тегиз болсун. Ушундай жакшы сөздөр көп айтылат. Алкыш сөздөрдү улуу адамдарга айтам, дайыма ыраазычылык билдирем. Андан кийин экинчи жаштарга айтам. Жакшы иштерин көргөндө, жакшы кылык жоруктарын көргөндө ыраазычылык билдирем. Просто жакшы адамга, жакшы иштерди кылган адамдарга. Илгери айтып калса эле өркөнүң өскүр, бай болгур деп ушу сыяктуу эле сөздөр менен айта алам. А так жаман сөз айта албайм. Азыр балдардын келечегине эч бир мындай жаман айтпашыбыз керек. Мына азыр сюжеттен көргөндөй, эл да айтып атат. Чын эле мурда алкыш кептер да көп айтылчу, анан мындай баласын тарбиялап урушуп атканда дагы тукумуң өскүр, бай болгур деген бир өктөм сөз менен урушчу да. Азыр тилекке каршы андай болбой баратат. Бизде азыр көбүнчө каргыш кептер көп айтылат. Жана сөзүнүн башында Мээрим айтып өткөндөй, кээде энелер өздөрү маани бербей, билбей эле баласын жаман каргыш сөздөр менен айтып салган учурлар болот да. Негизи эле Үмүт эже, ушу бата берүүдө, батаны сөзсүз эле азыр эл айтып атпайбы, тойлордо берилет деп. Тойлордо эле берилиш керекпи? Анан бата өзү негизи кандай берилиш керек? Ким тарабынан берилет? Бул бата Мээримде айтпадыбы? Ыраазычылык деп. Ыраазычылык деген жанагы илгерки Руми. Андан мурун Омар Хайям
Укмуштайдын Укмуштай бир айткан сөздөрү бар. Англисчесин окудум эле, gratitude is the parents of all the virtues. Бул gratitude эмеде жанагы ыраазычылык бүт калган бир жакшынакай касиеттердин баарынан сапаттардын ата энеси. Ыраазычылыкта даже керек болсо Намархаям сөзү бар. Ыраазычылыкта жыргагын депчи. Ыраазычылык менен жыргайт киши. Ушундай жыргап, асманга, күнгө, Кудай Таалама, жашоого эмне деген бул жан дүйнөнүн бир эркеп кеткендиги, ыраазычылык. Анан адамына, бир тууганына, адамга, анан албетте эгерде сен ушундай кыйналып баратканда бирөө жардам берсе, бүт жүрөгүң менен ойлонуп кетейин, өмүрлүү бол, бактылуу бол деп ушундай сезим менен айтылат. Ыраазычылык сезим менен. Анан жөн эле бата айтып берем, сөз менен айтып коем деген анын таасири да болбой калышы мүмкүн эми, ким билет эми. Туура. Ким билет. Ошон үчүн анын түбүндө, анын төркүнүндө жанагындай ыраазычылык жатат. Ыраазычылык менен ушу жардам берген балага, ыраазычылык менен атаңа, энеңе, өзгөчө улуу киши эми кичүү балдарга батасын берет дегилечи. Улуу кишилерге берилбейт, улуу кишилер берет батаны кичүүлөргө. Эмне деген кандай сонун сөздөр ойлонойн, өмүрлүү бол. Өмүрлүү бол деген сөз, өмүрүң узун болсун. Бактылуу бол, турмушуңда болобу, кандай эмне деген бакыт ал тиги турмушта жан мамиле менен бактылуу болобу, бири-бирин сүйүү болгон, жакшы көргөндүк менен бактылуу болобу, акчадан болобу, иш кыл баардык жагынан бактылуу бол. Бар бол, өмүрлүү бол, ана мына деген кандай жон сөздөр бар. Эми ошону айтайын дегеним, албетте жанагы ошого тете, ошого кандай эле достоин болгон, ошого татыктуу болгон. Ошого кандай дейт? Татыктуу болгон. Татыктуу болгон адамдарга айтылат. Мисалы Үмүт эже, автобустан жаштар улууларга орун бошотуп берип атса, рахмат деп эле отуруп калып атпайбы? Ошол учурда улуу адам улуулук касиети менен өркөнүң өссүн, өмүрлүү бол, айланайын деп батасын берип койсо болот да. Болот, эми адамдар ар кандай да. Бирөөсү жок рахмат деген сөз да жакшы, кээ отуруп алат да. Сен кичүүсүң, мага орун беришиң керек дегендей. Кээ рахмат айланайын деп. Андан артында да жанагындай көпкө ойлор бар. Жакшы болот экен деп анабу депчи. Жанагы сөздү билген киши анан айтат да, өмүрүң узун болсун күлөкөм, рахмат деп. Ар кандай да батанын эмеси. Бизде теле көрүүчүлөрдүн да суроосу бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен Бишкектен чыгып атам. Мен мына интегратор мен ортосунан көрүп калдым сиздерди. Кинокоптогу ошол жаман батадан эме болот, пайда болот деп атпайбы? Эгерде сиз медик болсоңуз, экинокок зоонуз не ооруларга кирет. Этеке ал мындай батага карышка эмес, ал тазалык эместен болот. Иттен малдан жугат да ал. Түшүнүктүү, Мээрим айым. Бул жерде деген мен мисал катары айтып кеткем. Себеби деген сөздүн күчү канчалык таасир этет. Бул бир гана жугуштуу оорулар болушу мүмкүн, бул ар кандай сөздөн дагы болот. Андан кийин жугуштуу да оорулардан болот. Бул бизде элибизде өтө көп кездешкен, эхинокок оорусу мурда көп болчу. Азыр бизде азайып калды, канча эле. Мисал катары эле айткам, туура эмес түшүнүп калды окшойт, наверное. Психологдор көп айтышат го, мисалы азыр бизде боор оору абдан көп болуп атат. Буга эмне себеп болду дегенде, ушу бир тууганга болгон таарынычтан деп. Бул биз үчкө бөлүп карасак болот. Медициналык жактан да болушу мүмкүн. Чынында вирустар бар да бизде. Экинчиден, ошол эле биздин сөздүн күчү болушу мүмкүн өзүнчө. Андан кийин кандайдыр бир органга каттуу нерсе таасир этиши мүмкүн. Себеби ал органдын нерви жок. Нерв тамыры бизге билинбейт, оорубаганычы, бирок чындыгында Назиреже бизде азыр бир тууганга таарынч өтө көп. Бир тууганга таарынганда эмне болосун? Даже ушундай учурлар болгон бизде. Бир тууганың кайтыш болгондон кийин каттуу күйүгөсүн. Күйүгүп отуруп бооруңа көп күч келет. Ошон үчүн бизде бир эле боор болот. Бир тууган деп бекеринен айтпайт да. Бир боорум. Бир эле боорум бар менин. Бооруң эле. Ал канча бир эне бир атадан
тараган киши 9 киши болушу мүмкүн, 3 киши болушу мүмкүн, 1 киши болушу мүмкүн. Бул боор жөн эле оорубайт кээ бирки кездерде. Мен азыр 3 фактор менен айтайын. Чисто психология менен айтканда, боор качан ооруйт? Таарыныч болгондо. Биз жакын адамыбызды өтө жакшы көрөбүз. Жашоодо мен менен экөөбүздүн жаныбыз бир деген эле нерсе да. Анан ал адамдан туура эмес агрессия менен же туура эмес жол менен катты сөз угуп калганда, бул далилденген деп айта албайм, бирок ошондой учурлар азыр көп кездешет. Боор ооруган моменттер. Кыргыздар сөзгө абдан маани берген дейбиз. Анан сөздү түрлөнтүп айткан, мисалы тамашалап айткан, такмазалап айткан, какшыктап айткан, жандатып айткан, көркөмдөп айткан, куюлуштуруп айткан жана башка. Мындайды ондоп санаса болот да. Анан ошол сөздү уга билип, ага маани бере билип, ошону моюндап, туура айтылган кеп болсо, ошол сөзгө жыгылып, анан айтылган сөзүнө турган кыргыздар. Бүгүнкү кезде биз оозубуздан чыккан сөзгө, айткан убадабызга турбаган учурларда көп. Бир нерсени айтып алып кайра унутуп койгонубуз да көп болуп атат. Анан айтылган сөзгө маани бербегенибиз ушундан анын сөзгө жыгылуу дегенди билбейбиз, сөз көтөрүү дегенди таптакыр унутуп баратабыз. Бул жагынан эмне дейт элеңиздер? Туура, мен азырдагы Мээримдин айткан сөздөрүнө да таасир болуп аттым эле. Андан аракта ушу жөнүндө кеп айтаармын. Мурунда ойлогом, ушу жанагы сөз, ички рух дүйнө жана оору, физикалык, психосоматика деп атпайсыңбы? Психикалык жана физиологиялык көрүнүштөрдүн бири-бири менен байланышы жана таасирлениши. Ал эми силер айтканыңар, сурап атканыңар көп таасир бербей жүрөбүз, көп ушуга маани бербей жүрөбүз сөздөргө деп атпайсыңарбы? Бул эми жалпысынан коомубуздун системасына жараша да. Эмне деген оор заманды башыбыздан өткөзүп атабыз. Өткөздүк өзгөчө Советтер Союзу кулагандан кийин. Советтер Союзу кулагандан кийин өлүм көп болду. Өзгөчө аябай ушу системага ушунчалык ишенген, ушунчалык берилген, ушунчалык мындай партиялык бир эмелерге, коммунисттик партияга, мынакей биздин алып баруучубуз деп ишенген адамдар, накта коммунисттер, накта берилген адамдар, канча адамдар ушу 92, 93, 94 жылдар аябай өлүмдүн эмеси өйдө бийик болуп кеткен статистика. Менин айтайын дегеним, бул коомго жараша да. Коомдук системасы анан бара-бара жанагы жеке менчик киргизилди, менчиктештирүү деген. Таптакыр 80 жылдын ичинде мындан оолак болуп калганбыз да, жалаң коомдук менчик деп. Анан ошон үчүн могу жеке менчик бул эми албетте мурунку 70-жылдан бери келаткан жана нелегальный, легалсыз, мыйзамсыз менчиктештирүүнү мыйзамдаштыргандык да. 91, 92, 93 жылдан кийин мына көрүп атабыз, азыр эмне болуп атабыз. Азыр эми албетте капиталисттик доордо жашап атабыз. Могу базар дүйнөсүндө алып сатар мезгилде сен мага берсең, мен да ошончо берем сага дегендей мезгилде. Ошон үчүн андай туугандан нерсе күтүп атып, анан ошондой болбогондон жандай таарыныч, физикалык закондор да. Канчалык жакын болсоң, ошончолук түртүлүү күчү. Түртүлүү күчтөр да, отторжение дегендей, орусча айтканда чем ближе, тем дальше, тем больше отторжение деп айтылат эми кечирип койгула. Анан ансыгарындай ушу системаны унутпашыбыз керек. Жашап аткан коомду унутпашыбыз керек. Жакырлануу болуп атканды унутпашыбыз керек. Ошо менен бирге жана мектептерде эмне деген эме болуп атат. Бир жагынан жакшы тартип, ана-мына деп эле атат, бирок тартипсиздик, укпагандык, баш ийбегендик, өзүмчүлдүк ушу жанагы коомдун системасы жараша болуп атат да. Мээрим, ушу сөз көтөрө албай баратабыз да. Эмне себептен? Психологиябыз эмнеге ушундай болуп баратат? Бизде негизи адам баласында орусча айтканда чувство деп коет, өзүнчө эмоцияларыбыз, чувстволорубуз бар, байкап көрсөңүз, сезимдерибиз бар. Байкап көрсөңүздөр, биз жылмайганды да унутуп калдык. Туура. Жылмайганды унутуп калдык. Бизде гормондор иштейт. Ар бир жылмайганда дагы, ыйлаганда дагы ар бир сезимдер
эмоциялар болгон сайын бизде гормондор иштейт. Эмне үчүн сөз көтөрө албай калдык? Себеби көбүнчө жаштар, бала энесин түшүнбөйт же атасын түшүнбөйт, атасынын сөзүн көтөрө албайт. Кээ бир учурлар бар, суицидке барган учурлар көп кездешет. Бул деген сөздүн күчү күндөн күнгө көбөйүп, энергия иштеп жатат. Мурда билинбейт болчу, биз аны аң сезим менен түшүнчү эмеспиз. Биз мээбизден киргизип эле чыгарып койчубуз, ага биз маани да берчү эмеспиз. Азыр байкасаңыздар, ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөзүн талдап, айтып, жазып да келишет. Кээ бир учурлар болот да. Ошондуктан сөздүн күчү акыркы кездерде энергия иштеп жатабы, же болбосо сөздүн күчү көбөйдү деп тура айтсам болот. Ошондуктан биздин жан дүйнө, биз жан дүйнө менен жашап баштадык. Бизге эмне керек? Тамак аш эмес. Ал да керек, бирок көпчүлүк учурларда бизге жакшы сөз керек. Бизди мактап койсо, эртең менен чыксаң, көчөдөн барат эле бир аял кишиге эле абдан татынакай экенсиң деп койсо да кандай энергия бул? Өзүңдүн ички энергияң башкача болот дагы, өзүңдүн маанайың да көтөрүлөт. Ошол эле нерсени жуктуруп башкага беребиз, туурабы? Сөз көтөрө албаганда эртең менден баштайбыз биз. Болбойсуңбу, турбайсыңбы, саат мынча болду го деп эртең менден негатив нерседен алабыз дагы. Ал бала күндөн күнгө негативди көбөйүп, акыры барып бир нерсеге чалдыгат. Ошондуктан биз көтөрө албай калдык. Бизге күндөн күнгө оору болуп баратат. Сөздөрүбүз. Мындайда ошон үчүн тарбия керек да. Ошон үчүн жанагы түшүндүрүш керек, балага болобу, жашка болобу. Канчалык сен мындай бир ойломуң кенен болсо, бул эми бир эле мүнөттө азыркы учурда. Ал учур деген бүттү, эртең жок. Эртеңки менен жаша, келечек менен жаша. Жалпы караганды да үйрөтүш керек. Ошондо жанагындай майда чүйдө бир нерселерге көңүл бурбай, адам өзүн өйдө көтөрүп жүрөт да. Жана барон Мюнхгаузен деген кимдин немеси бар эмеспи? Ушунчалык кыйналып, тетиги сазга аты менен кирип баратканда эмне кылып, бул эми жомок да, бирок турмуш өзү жомок да. Биз пайда болгонубуз, жашап атканыбыз, турганыбыз, сүйлөгөнүбүз, бул эмне деген жомок, эмне деген укмуш нерсе. Ошол барон Мюнхгаузен эмне кылып чыгарат өзүн? Ошол саздан эмне кылып чыгарат? Чачын алып, өзү атта отурат. Анан өйдө көтөрүп анан кийин аты менен саздан чыгып кетет. Ал деген адам өзү чыгарса болот, ушундай саздан, ылайдан, жамандан. Ал үчүн канча иштеш керек өзүнүн жан дүйнөсү менен. Ошондой эле бул жеке адамдын өзүнөн баштап, анан бүгүн мамлекетибизге келгенде биз бүгүн минтип атпайлыбы? Биз качан оңолмок элек, биз жыргабай калдык го, биз деген сөздөр дагы таасири чоң да. Туура, эми ушу азыр карап көрсөк, мына соц тармактар деп коебуз, коомдук тармактар, медианы. Баарыбыз Фейсбукта отурабыз, баарыбыз тетиги эме Инстаграм, ана мына тиги булардын барында. Ошондо аябай сын тагуу көп да, сын тагуу, ай тигини койчу, ай буга койчу деп. Ошону бир адат кылып алышты көп адамдар. Бул таптакыр туура эмес. Таптакыр туура эмес. Мына диний, негизги диний эмеде не осуждай, да не судим будешь. Бирөөнү сын такпа. Сага да эч ким сын такпайт, сын такпасаң деген. Ушундай нерсени көп айтышыбыз керек да. Андай нерсени билбей калбады биздин адамдар. Эми антип биз айтып, мында азыр айтып барып да кайра сын тагып атабыз. Анда эми адам өзүн өзү менен иштеп туруш керек да. Мээрим, демек биз өнүгөбүз, өсөбүз, биздин мамлекет күчтүү болот деп айтып отурсак, бул сөздүн күчү. Туура, байкасып көрсөңүздөр, тойго кеч калып келсек да, биз кыргызбыз да. Кыргызча деп өзүбүздү өзүбүз чөктүрүп атабыз. Бирдеме болсо эле кыргызча болду, кыргыз ушундайбыз да, кыргыз качан оңолмок эле деп өзүбүздү өзүбүз кыргыз. Биз өзүбүздү бир жарым киши көтөрүп атса, жарымыбызды түшүрүп атабыз. Бизде азыр акыркы кездерде черный пиар, кара пиар деп койду. Ошо кара пиарды булар ак пиардан да кара пиарды көбүрөөк ошол батыраак кетет экен деп туура эмес сөздөр сүйлөйт, жаман сөздөр сүйлөйт. Сөгүнүп койсоң да элдин баары көрөт. Себеби биз негативдебиз да өзүбүз. Демек, жакшы сүйлөйлү, жакшы ойду ойлонолу, анан дайыма ишеним артып туралы.
жакшы сөз сүйлөп турганыбыз бизге жакшы энергия берет. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем, Үмүт эже, Мээрим. Убактыңыздарды бөлүп келип, ушу сөздүн күчү, касиети, мааниси тууралуу жакшы түшүндүрүп айтып бергениңиздерге ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, бүгүн биз сөздүн күчү, алкыш, каргыш сөздөрдүн мааниси тууралуу кеп кылдык. Бүгүн бизде мейманда философия илимдеринин доктору профессор Үмүт Асанова жана психолог Мээрим Мураталы кызы катышты. Эфирде мен Назира Абдукаимова алып бардым. Саламатта болуңуздар.